Саламатсыңар достор, сиздер менен кайрадан мен Жаркынай. Сиздерге бүгүн мен эфесиод, башкача айтканда социалдык жыл тууралуу айтып бермекчимин. Социалдык жыл немис тилинде Freiwillige Soziales Jahr деп аталат. Аны кыскартып эфесиод деп айтып коюшат. Бул программа атайын немис жаштарына арналган мамлекеттик программа. Бирок бош орундуктар көп болгондуктан чет өлкөдөн келген жаштарга дагы мүмкүнчүлүк берет. Бул программа 18 жаштан 27 жашка чейинки улан кыздарга арналган. Эгерде сиздер аупер жылын бүтүп дагы бир жыл Германияда калам десеңиздер, эфесиод эң чоң, эң жакшы мүмкүнчүлүк. Андан сырткары Кыргызстандан түз эле ушул программа аркылуу келсеңиздер дагы болот. Эфесиод бул мамлекеттик программа болгондугу үчүн атайын мамлекеттик мекемелерде, мисалы мектептерде, ооруканаларда, карылар үйүндө, бала бакчада жана башка ушул сыяктуу мекемелерде ыктыярчы болгонго шарт түзөт. Эми достор, эгерде эфесиод программасын кылам десеңиздер, бизге эмне берет деген суроо келет болуш керек. Эфесиод программасы биринчиден ташын деп коет, чөнтөк акча. Ар кандай болот, мекемелерге жараша, иштеген жумушуңарга жараша жана жашаган аймагыңарга жараша болот. Мисалы менин учурумда болсо 400 евро болчу. Жана ошондой эле кээ бир фирмалар жатакана беришет, кээ бирөөлөр бербейт, бирок кошумча акча төлөп бериши мүмкүн. Кээ бир жерде тамак ашты ошо иштеген жериңерден жесеңер болот, же болбосо акча кошуп бериши мүмкүн. Андан сырткары жол расходуңардын баарын төлөп беришет, билетиңердин баарын алып беришет, плюс страховкаңардын баарын камсыздайт. Жана ошондой эле 30 күндүк отпуска аласыңар. Кошумча 5 жумалык семинар болот. Ал семинар болсо Германиянын каада салты, Германиянын политикасы жана башка ушулар сыяктуу темаларда кызыктуу семинарлар болуп турат. Азыр пандемияга байланыштуу бир аз кызыксыздуу жагандай башкача болуп калган. Башкача деген онлайн түрдө да, мурун болсо семинарлар ар кайсы жерде болуп турат. Мисалы Баден-Вюртемберг же аймагы болсо, ошол жердеги кичинекей шаарчаларга чакырып ошол жерден семинарларды өткөрүп турушат. Ар кандай оюн зоокторду уюштурушат, аябай кызыктуу да. Андан сырткары сиздер эфесиодду бүткөндөн кийин сертификат беришет. Ал сертификат аябай бааланат Германияда. Мисалы окуу жайларга тапшырып калсаңар, сертификатыңар колуңарда болсо, прям аябай силерди сыйлайт да ал адам. Кандай десем, социалдык жыл кылган адамдарды Германияда аябай баалашат. Эгер немис тили курсун кылып жаткан болсоңуздар, эфесиод кылып жаткан жериңер силерге курсуңарды 50 же 100% төлөп бергенге жардамдашат. Эфесиодко тапшыруунун шарттары: биринчи эле мотивационный письмо, экинчиден мектепти бүткөндүгүңөр тууралуу күбөлүк немис тилинде которулган. Андан кийин сүрөтүңөр, паспортуңар, резюмеңер керек. Андан сырткары тил билүү сертификатыңар керек, минимум A2 болушу керек. Көбүнчө жерде водительский праваңды сурашат. Достор, эң сонун кызыктуу жерине жеттик. Азыр мен эмоциялар менен бөлүшөм. Жана башы бир аз күчүнөрөөк болуп кетти. Мен андай мындай так нерселерди жаман көрөм деп коеюнбу? Мен эфесиод кылганда кандай болгонун азыр айтып берейин. Өзүң алып билгендей, Мюнхен шаарында бир жыл аупер жылын өткөргөм. Ал тууралуу дагы сиздер менен бөлүшкөм. Бул жакта ссылкага өтүп көрсөңүздөр болот. Мен аупер жылым июнь айында бүткөн. Анан мен алып калгылары келген сентябрга чейин. Бирок ортосунда 3 ай айырмачылык болгон үчүн
мага виза узартылбайт экен, ошол үчүн мен эфесиот кылышым керек болчу. Өзүңөр билесиңер, 2020-жылда пандемия башталды, корона. Анан место табыш аябай оор болду. Жан келгенде эле 5 айдан кийин корона башталып калды. Анан курстарга да бара албай калдым. Дагы жакшы эжемдер бар болчу, алар тапшыр, бебербун жибер деп атышып, бир где-то башында 5 жерге жибердим. Июнга 3 ай калганда баарынан отказ алдым. Андан кийин дагы көптөн жибере баштадым, алардын баарынан отказ алдым. Анан ошентип достор баш аягы 35-40 бебербун жибердим окшойт. Аягында 5-6-10 макулдук алдым. Ошолордун ичине Штутгарт шаарында жайгашкан психикалык жактан жабырткан адамдар менен иштешкен мекемени тандадым. Алар мени адегенде хоспитацион деп коет, хоспитацион стак деп коет. Ал деген стажировкага чакырышты 1 күнгө. Жана плюс собеседованияда болмокчу. Буга чейин эле айтып өткөндөй, биздин эжелерибиз дагы Штутгарт шаарында жашашат. Алар мени заранее психикалык жактан даярдашкан. Ушундай болот, тигиндей болот, эч нерсе болбойт, көнүп кетесиң деп. Себеби жашоомдо биринчи тажрыйба да психикалык жактан жабыркаган адамдар менен иштешүү. Биринчи барганда эле сразу мени кийинтишти. Себеби жана айтып өткөндөй эле ковид болуп жаткан. Анан барсам эле мага чынын айтайын, башка дүйнө ачылды да. Аябай ушунча жүрөгүм ооруду, кыла албайм го деп ойлодум. Баарын таанышты. Ал жакта кандай десем, айта албайм да. Кандай десем болот? Илей. Мен ачыкта ошол күнү ыйлагам. Чоң эле кишилер бирок кичинекей кезиндеги аң сезим менен калып калышкан да. Аларды көрүп аябай жүрөгүм ооруду. Тааныштырып бүткөндөн кийин баары менен астында ошо мекеменин шефи менен собеседование болду. Шарты абдан жакшы болчу, мага абдан ыңгайлуу болчу, ошол себептен мен макул болдум. Анан бир айдан кийин жумушумду баштамак болгом. Эфесиотту мен 4 ай кылсам дагы мага аябай пайдасы көп эле тийди. Мисалы, башкалардыкына салыштырмалуу менин алган ташым келдим, акчам көбүрөөк болчу. 450 евро ай сайын түшүп турчу. Андан сырткары жол расходко 30 евродан берчү. Жатакана менен камсыздаган, атайын өзүнчө бир комната беришкен. Таза, жакшы болчу, жакшы райондо жайгашкан. Жумуштан да өтө алыс эмес болчу. Страховкам баарын төлөп беришкен. Мен 2 жума ооруп калдым. Ошол 2 жумамды дагы толук төлөп беришкен. Андан сырткары минус болгон жери, мен иштөө графигимди карабай калыптырмын, сурабай калыптырмын. Меники оор болчу иштөө графигим. Мисалы, эртең менен таңкы саат 6:15 жумушум башталчу. Анан 9-да бүтчү. Андан кийин мен үйгө баргача 10 болчу. Кайра саат 12:30 үйдөн чыкчумун. Себеби саат 14-тө кайра жумушум башталчу дагы 21:00 бүтчү. То есть бир күнүң баары өлүп калчу да, эчтеке кыла алчу эмессиң. Ошол жер эле минус болчу. Андан сырткары мен немис тилин окуйм, курска катышам дегенимде, алар мага деген счет кандай деп коет, рехнинг
төлөгөндүгүң жөнүндө справкаңды алып кел, биз сага 0,5% төлөп беребиз, жардам беребиз деген. Бирок ал убакка жетишпей эле окуум башталып кетип калгам. Эпизод кылып жүргөндө эмне кылчумун? Тамактарын убагы менен берүүчүбүз, атайын медсестралар даярдап коюшчу, дарыларын алар даярдап берген боюнча таратып берчүбүз, прогулкага чыкчубуз, магазинге барчубуз, эртең менен тургузчубуз, кайра кечинде жаткырчубуз. Ошол жерде эпизод кылып жатып эмнени ойлодум? Биздин Кыргызстанда дагы ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды бияктагыдай жакшы шартта карашса деп ойлодум да. Биякта ар бир адамдын укугу корголот. Анан психикалык жактан жабыркаган деп бизде көп деле көңүл бурулбайт болуш керек, бирок биякта ошондой адамдарга дагы абдан сый мамиледе болушат, сый көрсөтүшөт. Алардын укугун эч качан тебелешпейт. Ошо иштеген жеринде дайыма убагы менен тамагы берилчү, убагы менен дарылары берилчү, дайыма сапаттуу кийимдерди кийишет, сапаттуу тамактанышат. Негизи эле аябай жакшы шартта каралат да. Жада калса, мисалы магазинге соода кылганы барсак, эгер бизге унаа керек болуп калса, автобус менен кете турган болсок, жада калса ошол инвалиддик коляскалар үчүн автобустар атайын ылдый эңкейип беришет. Анан же болбосо айдоочу түшүп, ал кишини автобуска чыгарып, анан айдайт. Анан ал киши түшчү жерден кайра айдоочу келип түшүрүп берип, мындай аябай жакшы да, прям баарына бирдей мамиле кылынат, биздикиндей эмес да. Эгерде эпизод кылам десеңиздер, ушундай жерлерден качпаңыздар. Тескерисинче көптөгөн тажрыйба аласыңар, соопчулук аласыңар. Достор, мен көп нерсени айта албай калдым, унутуп калдым, сөздөрүм бири-бирине шайкеш келбей калып жатты, кечирим сурайм, бирок бир аз болсо да пайдасы тийди деп ойлойм. Эгерде эпизод кылам, кандай кылам, же болбосо ушул видеодон түшүнбөй калган жерлериңер болсо, обязательно ушул жердин астына комментарийге жазгыла. Нурсултан же менин убактым болгондо сөз силерге жооп беребиз. Негизи көп нерсе айтып бербекмин, Нурсултан чача-мача дебечи деп. Жок, чача-мача дебей эле, просто кысканын нуска эле айтып койчу дедим. Меники вообще эчтекеси окшобой калды. Мен бир нерсени айтып берсем, узун кылып айтып беришиңер, силер тажап кетесиңер. Достор, Нурсултан ушул видеонун үстүндө аябай көп эмгектенет. Анан тилекке каршы акыркы убактарда көрүүчүлөрүбүз аз болуп атат. Катталбай көргөндөр көп болуп атат да, ошон үчүн катталып көргүлө. Биздин мотивациябызды өлтүрбөй карагылачы. Мен уже көптөн бери тартылбай атып, эмне деп сүйлөгөнүмдү билбей калыптыр. Сөз каналы катталгыла. Канчалык көп болсоңор, биз ошончолук көп видеолорду тартып, силерди кубантканга даярбыз.